Ички органдар боор бөйрөктү алмаштырууну эми Кыргызстанда арзан жасалат. Ички органдарды трансплантациялоо маанилүү окуянын башталышы. Кыргызстандыктар буга чейин бөйрөк алмаштыруу трансплантация операциясын өтө чоң суммадагы каражаттарды сарптап, чет өлкөлөргө барып операция жасап келишкен. Каржылык мүмкүнчүлүгү жоктор тек гана өмүрү менен коштошуп, тагдыры аянычтуу аяктачу эле. Бул көйгөй президентибиз Садыр Жапаровду көп түйшөлтүп жүргөн. Ал сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, мындан ары Кыргызстанда ички органдарды алмаштыруу, операция кылуу маселесин чечти. 30 августта Бишкек шаарында ички органдарды трансплантациялоо боюнча биринчи операция ийгиликтүү жасалды. Бул үчүн Кыргыз-Түрк достугу ооруканасына квалификациялуу медициналык кызматкерлер тартылып, дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө теңдеши жок заманбап медициналык жабдуулар менен жабдылган. Бөйрөк алмаштыруу башка өлкөлөрдө 50-60 миң АКШ доллар өлчөмүндө болсо, Кыргызстанда ушундай операцияга 10 миң долларга жетпейт. Мамлекет жайыттарга кам көрүп, тоют чөптөрүн эгип баштады. Совет бийлигинин мезгилинде жайыттарга кам көрүлүп, жер кыртышынын бузулушу, тоют чөптөрүнүн азайышы көзөмөлгө алынчу. Акыркы 30 жылдан ашык убакытта бул жумуштарга көңүл бурулбай келген. 2022 жылы эгемендик алган жылдар аралыгында биринчи болуп 30 гектар жерге тоют чөптөрүнүн уругун алуу максатында үрөөн себилип жыйналды. Ал эми 2023 жылдын аягына чейин 10 миң гектар жерге жайыт өсүмдүктөрүнүн үрөөндөрү себилип, жана үрөөн алуу максатында 300 гектар жерге жогорку репродукциядагы тоют өсүмдүктөрүнүн үрөөндөрү себилди. Акыркы жылдарда ирригациялык объектилерди капиталдык оңдоодон өткөрүү максатында жылына 160-170 миллион сом каралып келсе, 2022 жылдан тарта каржылоо 6 эсеге көбөйүп, каржылоонун көлөмү 1 миллиард сомго өстү. Жыйынтыгында чарба аралык каналдардын жоготуусу 10%га кыскарып, дыйкандарга берилген суунун көлөмү 20%га жогорулады. 2021 жылы 1,2 миллиард сомго айыл чарба техникасы лизингке берилсе, 2023 жылы бул көрсөткүч 3,8 миллиард сомго көбөйдү. Кунарсыз жайыттарды трансформациялоо боюнча мыйзам кабыл алынып, жыйынтыгында дыйкандар 614 миң гектар жерге багбанчылык жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк алышты. Бишкек шаары үчүн жаңы автобустар сатып алынды. Ордо калабызда коомдук транспорт көйгөйлүү маселе болуп келгенине бир нече жыл болду. Маселени чечүү максатында автобустардын ири партиясын сатып алуу тапшырмасы коюлган. 2023 жылдын башында 1 миллиардтан ашык сомго каржыланып 120 автобус алынды. 2023 жылдын март айында Кытайлык Жоңтоң Бас Холдинг Ко Ltd компаниясы менен 1000 автобус сатып алуу боюнча келишимге кол коюлуп, сентябрь айында Бишкекке 250 автобус келди. Жылдын аягына чейин дагы 250 автобус келет. Калган 500 автобус 2024 жылдын биринчи кварталында күтүлүүдө. Быйыл өлкөнүн көз карандысыздык майрамы Ош шаарында өттү. Аны утурлай бир катар ири инфраструктуралык долбоорлор ишке ашырылды. Шаардын негизги чоң көчөлөрүнө асфальт басылды. Буга чейин жаан жааган учурда шаар тургундарына таза суу чыкпай калчу. Эми ал көйгөйгө дагы чекит коюлду. Учурда көлөмү 24 миң метр куб болгон суу кампалары жана скважиналары курулуп бүттү. Аларча улуттук паркы таанылгыс болуп өзгөрдү. Бишкек шаарынан 30 чакырым аралыкта жайгашкан улуттук Аларча паркы келген туристтердин, коноктордун эс алуу жайларынын бири. Ал жердеги конок үйлөр курулгандан тарта бир дагы жолу оңдолгон эмес. Паркка кетчү жол тамтыгы чыгып бузулган болчу. Азыр анын баары оңдолду. Жаңы асфальт басылып, унаа токтотуу жайлары кеңейтилип, эски имараттар ремонттон өттү. Мындан тышкары, көз жоосун алган жаратылыш койнуна 24 даана A-frame кемпингтери курулду.